Салам достор, Арын Ньюстун сүйүктүү катталуучулары. Бүгүн биз сиздер менен негизи эле чыгармачылыктагы шоу чөйрөдөгү жылдыздардын ар кандай уюштуруп жаткан конкурс гифтери тууралуу элден сурамжылоо жүргүзмөкпүз. Анда бизден эч кайда алыстабайбыз. Саламатсыздарбы? Азыркы учурда актуалдуу болуп жаткан ырчылардын гифт конкурстары тууралуу сурайлы дегенбиз. Негизи эле сиз Instagram баракчасын колдоносузбу? Колдоном, ооба. Ал жактан эмнелерди көрөсүз? Алардан жана ырчылар жалаң эле ырчылардын эмелерин көрөм, чыгармачылыктарын көрөм, жана катталуу оюндары. Ошол азыркы учурда баягы чыгармачылыктарын карайын деп кирсең эле бүт ошондой оюн зор болуп кетти да. Ошол нерселер тажаткан жокпу? Жок, эми ошону колдонбой эле койсо болмок да, бирок жалаң эле азыр катталыңыздар деп элдин баарысына азгырып, кирип, ушуга катталгыла, алгыла дегендей жактар туура эмес да негизи. Мен андайларга каршымын да ишса. Сиздин оюңуз? Мен деле каршымын. Негизи андайларга неме чыгарбай эле койсо болмок, реклама кылып. Ырылар менен жаштакай эле ырдап жүрөбүз. Кээ бир адамдар айтып жатат, пайдасы да тийип жатат депчи? Пайдасы тийгенин көргөн жокмун. Көргөн жоксуз. Сиз катышып көргөн эмессиз? Көргөн эмеспиз. Бул эми биринчиден азыр социалдык тармактар өнүгүп аткандыктан бул биринчиден бизге жакшы эле, туура эле, өнүгүү, экинчисинен реклама, үчүнчүсүнөн естественно акча табуу, каражат болуш керек. Кандайдыр бир деңгээлде ошол карапайым адамдарга жардамы тийип жатабы? Негизи сиз катышып көрдүңүз беле? Катышкам, бирок тилекке каршы андай деле утуп көрө элекмин. Карашым эле Instagramга деле көп кызыгып жүрөм да, кызыгым эле жок. Укпайсың э? Негизи эле ошондой оюндарга катышып калган учуруң болду эле? Болгон бир-эки жолу. Утуп көрдүң беле? Утуп көрө элексиң э? Кандай элге жардамы тийеби ошол оюндардын? Жардам тийиштери мүмкүн, балдардын эле ойноп утулгандар болгон арасында. Кандар болгон э? Акчалашчылыктар утулгандар болгон. Менин оюмча пайдалуу жагы да болсо керек. Ошол мен пайдасыз жагын көрө элекмин пока. Катышып көргөн жок? Жок. Ута элексиз э? Жок. Пайдалуу жагы болуп жатат, албетте анан кийин ошол нерселер тажатып жиберген жокпу? Эми ал мисалы интернет аркылуу да. Анан эми ар бир адам менин оюмча ошол интернеттен туура жагын Пайдаланса болсо керек.